Саламатсызбы, урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич жана Камчыбек Кыдышаевич. Бүгүн мен сиздерге кайрылуумдун себеби эч айлам калбай калды. Мени мынтип өмүрүмө кол салып бычак сайып кетишти. Муну кылган адам жөн эле катардагы адам эмес. Жалал Абад облусуна караштуу Лабкы районунун Көксерек айылынын айыл өкмөтү Исраилов Камчыбек 6-июнь күнү өзүнүн өкмөттүк кызматын тапшырып атып, тапшырган күнү түнү келип мени мынтип бычактап кетти. Сен жөн жүргүн, сен анткин минткин деп. Мен ошол айыл өкмөтүнүн депутатымын. Себеп дегенде мени жөн жүрүүмдүн бирден бир себепкери бул Исраилов Камчыбек Өзбекстанга 25 гектар жерде берип бергендиги жөнүндө кол койгон документтери бар бизде. Жана Көксерек айыл өкмөтүнүн бирлешкен участогунун садигинин акчасын акча бөлтүртүп, ошол акчаны жеп койгон. Ошол акчаны эч кандай кайтарбаган. Ал жөнүндө дагы бизде маалыматтар бар. Ошоларды мен бир сессияда айтамын десем, сен оозуңду жаап жүр, сен тилиң кыйып коебуз деп балдар менен келип ушул жериме бычак сайып, биягынан тешип чыкты. Жана тишим оңкоруп кетти. Мен устепкиге канча алды, башыма чейин жаракаттарды алдым. Азыркы күндө өмүрүм өтө коркунучтуу болуп турат. Ошол эле күнү больницага келип кайрылгам, бардык сүт экспертизалар чыккан. Врачтар заключение чыгарып берген, тергөөчү керектүү маалыматтар, документтерди чогултуп, Лабкы районунун прокурору Жарманов Мелиске алып барса, ал кабыл албай койгон. Бул Жарманов Мелис бул бир эле ушул Камчыбек Исраиловдун үстүнөн бир эле ушул документ эмес, буга чейинки канчалаган элдердин арыз муундарын арыздарын алып келсе, ошо Жарманов Мелис албай койгон. Себеп деген экөөнүн ортосунда кандайдыр келишимдер бар экен, адамдар билише баштаган. Ошол прокурорду дагы карап, алмаштырып бериңиздер суранабыз. Канчалаган адамдардын, канчалаган үй бүлөлөргө зыяндуулугу тийип жатат. Урматтуу Камчыбек Кыдышаевич, сизден суранамын. Бүгүнкү күндө мен мына мынтип өмүрүмө кол салган адамдар ачык эле боштондукта жүрүшөт. Кабыл алсаңыз мен барамын. Мени кабыл алыңыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, өзүңүз чара көрбөсөңүз болбой калды. Рахмат алыңыз.